Мен внедорожникте кетип калдым да, мага билинбейт ол жер. Жолдун жамандыгы. Жөнөкөй башына отурганда эле ушул адамдардын чөнтөйүнөн ашыкча акча келип атат. Жашоону арка тартып атат. Расход лишний. Коллега кыжалап болбо, сага жер бар. Sen o жерге чыгып отуруп алсаң, сага бекер берет жерди. Мамлекеттин жери кандай акчамга коюшту укугу бар? Араван районунун Чегабат айылынын жашоочуларын убайымга салган бул жер тилкеси анткени 2001 жылдан тартып жергиликтүү тургундарга чек берилбей келет. Элеттеги эл бул жагдайды Ош облусунун башчысы менен жолугушуу учурунда айтышты. Анткени элге чек катары ажыратылган 16 гектар жер бар, бирок ага айыл өкмөттүн токтому чыкпай калган. Халкка берилиш керек, ошо берилбегени ошо жана айыл өкмөттөн мына ошо токтом чыкпай калган себебинен biz hazır bir almaya atışat değil mi? Aylık kengeçtin toktomu var. Aylık kengeçtin toktomu var. Rayonda kengeçtin toktomu var. Rayondan ötken, oblastan, da respublikadan ötken. 40 yaştan ötkenler dağı, başta 45 yaştan ötkenler dağı, 45 yaşka çıkanlar dağı çeyleler beyciler. Bizde ошондой өтө орчундуу маселе чек. Өз кезегинде Ош облусунун башчысы бул маселени дыкаттык менен карап, чек маселесин чечип берүүнү убадылады. Анда жергиликтүү тургундар суга суу маселесин, жол көйгөйлөрүн айтышты. Ошол эле учурда Чегабат айыл өкмөтү дотацияда турат. Чек маселеси аябай орчундуу маселе. Бул себеби дегенде 2001 жылдан бери мамлекет тарабынан 1 сөтүктагы жер чек бериле элек. Ошол үчүн элдеги эң бир көйгөйлүү маселелердин бири да. Жыйын Араван районунун дагы бир айыл өкмөтү Санталатхан Юсупова да уланды. Бул аймакта бала бакча маселеси жолго коюлган эмес. Аны менен катар жолдору жараксыз абалга кептелген. Жашоочулар бул абалды жөнгө салып, аймакты өнүктүрүү талабын коюшту. Азыр дубаллары түшүп кетти. Полностью жол жүрүп, полностью бакчанын дубалы жок. Азыр трещина 2-3 күндөн кийин кайра дагы ошо дубаллар түшөт. 4 чакырым, жок 6 чакырым, биз 4 чакырым сунуштап атабыз. Наркы интернационал ошо аягына чейинчи айылына. Жыйындын жүрүшүндө жарандардын бардык кайрылууларына жооптор берилип, бир катар маселелер боюнча тиешелүү кызматтардын жетекчилерине кырдаалды жеринде чечүү тапшырмалары берилди. Ошол эле учурда айыл өкмөттөргө эл менен тыгыз иштешүү талабы коюлду. Ошол эми көпчүлүк эле жерде ошол айыл өкмөттөрдүн жакшы иш алып барбагандыгы жөнүндө же болбосо ушу жер маселеси, айрыкча ушу кайсы эле айыл өкмөткө барбайлы чек маселеси боюнча көптөгөн суроолор пайда болуп атат да. Анан жол маселеси, ошол анан суу маселеси, ошондой маселелер бардык эле айыл өкмөттөрдө бирдей эле маселелер, көйгөйлөр көтөрүлүп атат. Ошондуктан ошол барган жеринен ошолордун отчетун угуп, кийинки жылгы кыла турган, 23-чы кыла турган иштеринен таанышып алар менен анан кайра аларга өздөрүбүзгө ошол тапшырмаларды берип атам, ошол айыл өкмөт башчыларга, ошондой эле район акимдеринечи. Эки айыл өкмөт тең 2022 жылы аткарылган иштери боюнча жыл жыйынтыгын тааныштырышты. Эске салсак, Ош облусунда 88 айыл өкмөт болсо, анын 10-у гана дотациядан чыккан. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.